Gelinçegim kuvandam dep gül alır, andan başka belekterdi tür alır. Үйгө gelsem ayalağa kubanbay, hayran önüne çıktı kubarı. Амансыздарбы, YouTube Show программасынын сүйүктүү көрөрмандары, кайрадан сиздер күткөн, сиздер сүйгөн YouTube Show программасы старт алды. Кызматыңыздарда мен Нурбай Ормоналиев менен туура 1 саат бою чогулуңуздар, 1 саат убактыңыздарды биз менен чогуу өткөрүңүздөр. Экранга жакыныраак келиңиздер, сиздер үчүн алда биздин коноктор келип калган, ким деп жаткан болсоңуздар сыр болсун. Урматтуу көрөрмандар, сиздер YouTube Show программасын көрүп атасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз келип калган экен. Аккордеондун колуна алып, кыргыз эстрада жылдызы, азыркы учурда көптөгөн чыгармаларды иштеп жаткан учуру. Тактап айтсак, Бүбүсара Бешнали атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенти, азыркы учурда экинчи билим боюнча сабак алып атат, экинчи образование боюнча. Сыргабек Тилебайлы, кош келипсиз. Салам алейкум. Алейкум салам. Жакшы келип алыпсызбы? Жакшы, салам берсем. Кыйналган жоксузбу деги? Жок, эмне кыйналайын, сонун баары. Аккордеонду колуңузга көтөрүп, Эми бул үйрөнүп эле калдык, күндө эле көтөрүп. келиңиз анда бизди жалпы сүйүктүү көрөрмандар күтүп калды. Дароо чыгармадан баштап алалы, жагымдуу музыкалык чыгармадан. Макул, анда келиңиздер, сиздер үчүн башында эле ошол Апа Зайнаков агайыбыздын Өрүк Зара кетели деген чыгармасы менен баштап берейин. Азыркы учурда албетте өрүктөр гүлдөп жаткан убагы, биз менен бирге көрүп жаткан айымдар болсо, чогуу Өрүк Зара барып келели. Келиңиздер, бат Жүрери чишип кетели Өрүк Зарга, сунушумду суранам, четке какпам. Сүйүбүзгө жолугуп айлуу түндө, сыйын алып бир келген, сыйын алып бир келген бактыбызга. Сыйын алып бир келген, сыйын алып бир келген бактыбызга. Мөл булакка баралы ай тосконум, ат жалында шамалдай ойношконум. Кечикпейли бир келген бактыбызга, Өрүк Зарга кетели, Өрүк Зарга кетели, макул болчу. Өрүк Зарга кетели, Өрүк Зарга кетели, макул болчу. Karekterge şaşırıp suyubuzdum, Örüp Zarga çaçalı gülkümüzdüm. Yıldızlardı çakırıp koynumuzga, ötkörölüyek ölüp, ötkörölüyek ölüp tünümüzdüm. Ötkörölüyek ölüp, ötkörölüyek ölüp tünümüzdüm. Örük Zarga keteli, Örük Zarga keteli, makul bolçum. Örük Zarga keteli,
өрүк зарга кетели макул болчу, ой макул болчу. Баракелде, сонун чыгарма жаңыр өттү албетте. Азыркы учурда өрүктөр гүлдүп аткан убагы, Баткен жергесине барып негизинен эле өрүк зар дегенде Баткенди элестетет эмеспизби? Баткен жергесине барып келдик, сонун чыгарма болду. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү биздин коногубуз аккордеон колуна алып келип калган Сыргыбек Дилебай уулу. Суроолоруңуздар болсо WhatsApp'тан жөнөтсөңүздөр болот. Сиздерден келген суроолорго биз жооп алып берүүгө дайындарбыз. Жана ошондой эле өзүңүздүн жакын адамыңыздын туулган күнү же болбосо жакшылыгы менен тең бөлүшүп, же болбосо жөн эле салам жолдоп да койсоңуздар болот. Ал үчүн биздин WhatsApp номерге SMS билдирүүлөрдү да жөнөтсөңүздөр болот. Жана ошондой эле сиздер үчүн өтө сонун да мүмкүнчүлүк десек болот. Кандай мүмкүнчүлүк деп жаткан болсоңуздар, жакын адамыңыздын жакшылыгы менен тең бөлүшсөңүздөр да болот. Кантип деп жаткан болсоңуздар, экран алдында чыгып турган биздин байланыш номерлерге сүрөт жана ошондой видео куттуктоолорду жөнөтсөңүздөр болот. Толугураак маалымат алуу үчүн экран алдында чыгып турган биздин WhatsApp номерлерге байланышыңыздар. Алгачкы суроолордон бере кетели, Сыргой мырза. Өзүңүздү 5 сөз менен сүрөттөп бериңизчи. Өзүңүздү 5 сөз менен, ооба. Өзүмдү кантип сүрөттөйм эми? Мисалы үчүн жоопкерчиликтүү, андай дегенде. Биринчи жоопкерчиликтүү баалаган сапатыңыз. Баалаган сапатымбы? 5 сөз менен сүрөттөп беришиңиз керек. Эми бирок элдер билет го дейм, мен өзүм айта берсем не тыныс болуп калбайбы, айта берейин. Эми өзүңүздү баалаш керек да бул жердечи. Өзүм биринчиден көп жылмайып жүрөм дайыма. Экинчиден жалаң жакшы сапаттарым же жаман сапаттарымды айта берейин. Ошо эми өзүңүз баалаган сапат, өзүңүз ушул сапаттарым бар менде, ушулар менен сыймыктанам дегендей. Биринчиден ошо жылмайып жүрөм, экинчиден жалган айтпаган аракет кылам. Үчүнчүдөн кыздар менен көп сүйлөшкөн аракет кылам. Кыздар менен көп сүйлөшпөйм. Төртүнчүдөн эрте турам. Ушуңуз окшошпой калдыбы дейм? Жок, чын эле эрте турам. Мен анткени эрте туруп жумуш курам да. Бешинчиден адамдардын көңүлүн оорутпойм. Баракелде, жакшы сапаттарыңыз бар экен. Эртең менен эрте турганыңыз баягы чыгармачылык чөйрөдө жүргөн мырзалардан, айымдардан эң мындай алдыңкы суроолорго жооп ала алдым десем болот. Эрте турдум дегенгечи. Ал эми экинчи суроо, Сыргыбек мырза эмнеден коркот? Эмнеден коркот? Уят болуудан. Ошол уят болбош керек эң башкысы. Адамдарга жаман жагын көргөзүп, дагы ошол эми мындай. Ал эми Сыргыбектин жакшы көргөн тамагы кайсы тамак? Жакшы көргөн тамагыбы? Плов. Плов дегенге караганда ош жактан өзүңүз ошол чөйрөдөн окшойсуз, э? Жалал Абад областынан, Сузак районуна караш Сарбулак айылынан болом. Демек ошондо пловду жакшы көргөнүңүзгө салыштырмалуу ошол ош тараптан эле карайт окшойсуз, э, жүрөгүңүздүн ээсин. Эми билбейм, Кудайым буйругандай, бул жактан болсо да, Бишкектен болсо деле, кайсы областтан болбосун, плов жакшы жасагандар бар го. Урматтуу көрөрмандар, ушул жерде өтө сонун реклама деп койсок да болот. Кандай реклама деп жаткан болсоңуздар, Сыргыбек мырза демек пловду жакшы көрөт экен, оштук кыздар. Аракет кылсаңыздар болот. Ал эми Сыргыбек мырза, чыгармачылыктан сырткары да кандай таланттар бар? Чыгармачылыктан сырткары таланттарым кандай эми? Улак ойнойм, улактардан. Андан сырткары кандай эми? Бизнеске кызыгам, ошо бизнес дагы бир аз. Ошолор андан. Ал эми Сыргыбек мырза чыгармачыл инсан болбогондо, тактап айтсак, ырчы болбогондо ким болмок? Ырчы болбогондобу? Ырчы болгондо бизнесмен болмок. Баракелде. Бул жерде Кыргызстанга белгилүү бизнесмендердин катарын толуктаган мырза олтурат экен. Себеби дегенде эсли ырчы болбой калганда бизнес жаатында көрсөк болот экен. Ал эми кийинки суроо сиздин жүрөгүңүздүн нээси барбы? Билбейм. Келиңиз эми айта кетсеңиз болот, билбейм дебестен. Балким эфирден өзүңүздүн жүрөгүңүздүн нээси көрүп атса, коркконуңуздан эле жок деп атасызбы? Баягы айтып коет эмеспи? Коркот, баягы аялынан корккондор бирок корксо дагы билдирбегендердин катарында окшойсуз, э? Бар. Жакшы, ачыгын эле айтыш керек. Ооба. Жагымдуу музыкалык чыгарма болсун, келиңиз анда сизден. Кийинки чыгарманы
таластык кыз деген чыгарманы аткарып берген да. Ошондо жүрөгүңүздүн неси таластан болуп калат. Жок, эми таластык кыз деген ошо ыры жагат да негизи. Келиңиз анда. Таластык кыздар үчүн болсун анда. Биз көрүп жаткан жалпы таластык кыздар сиздер үчүн арналат. Сыргабек Тилебаев. Чырайың жарып, келишкен сулуу, көрсөм бир канбайм, көңүлүмдү жай. Обонумда сен, ойлорумда сен болдуң сулуу, таластык кыз ай. Камшандырган ай, таластык кыз ай, суктандырган ай, сулуу кызым ай. Ayalamdan ay жаралгандан ай, сен болдуң сулуу, таластык кыз ай. Шамчырактай сен күйүп өчпөгөн, болгонум сизге арнап өтөйүн. Ак сүйүмда сен аман болгун деп, ажарыңа сенин арбалып келдим. Камшандырган ай, таластык кыз ай, суктандырган ай, сулуу кызым ай. Аялаңдан ай, жаралгандан ай, сен болдуң сулуу, таластык кыз ай. Сен болдуң сулуу, таластык кыз ай. Баракелде, сонун чыгармалардын бири болду десек болот. Албетте бизди көрүп жаткан сүйүктүү талас жергесинин кыздары, таластык кыздар өтө сүйүнүп, экран артында туруп, бирде болсо бийлеп, бирде болсо ушул жигиттин жүрөгүнүн нээси бар экен, ушул жигиттин жүрөгү ээси жок болуп, жүрөгү бош болгондо демек бул жигит мен таластык кыз эле ырдатып жүрө берет экен деген жакшы тилекти калган болуш керек. Урматтуу көрөрманым, сиздер Ниту шоу программасын көрүп атасыздар. Жаңыдан биздин катарыбызга кошулган сүйүктүү көрөрмандарыбызга дагы бир жолу салам айтабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз ким деп жаткан болсоңуздар, колуна аккордеон алып келип калган куттуу студиябыздын коногу Сыргабек Тилебай уулу. Манайыңыз кандай, жакшыбы? Манай сон болот. Жакшыбы? Чындап эле? Эң сон. Сон. Албетте сонун манайды кош биз сапарыбызды алдыга карай улантабыз. Урматтуу көрөрманым, өзүңүздүн жакын адамыңыздын жүзүнө жылмаюу, жүрөгүнө жылуулук тартууласаңыздар болот. Ал үчүн биздин экран алдында чыгып турган байланыш номерлерге кайрылсаңыздар болот. Жакын адамыңыздын туулган күнү же болбосо жакшы менен куттуктап койсоңуздар болот. Жана ошондой эле сагынып калган адамыңызга жөн эле сагынычтуу саламдарды жолдоп койсоңуздар болот. Ал үчүн биздин WhatsApp номерибиз кызмат алуу үчүн экран алдында чыгып турган биздин WhatsApp номерлерге SMS билдирүүлөрдү жөнөтсөңүздөр болот. Сиздерден келген SMS билдирүүлөрдү биз өз дарегине жеткиргенге аракет кылабыз. Жана ошондой эле бүгүнкү биздин коногубуз Сыргабек мырзадан өзүңүздөр жагымдуу музыкалык чыгармаларды өзүңүздөр тактап айтсак, өзүңүздөргө жаккан музыкалык чыгармаларды суранып кетсеңиздер болот. Биз эфирибизди алдыга карай улантабыз. Сизге негизинен эле табышмак жаатынан кандайсыз? Чынында табышмакты өтө көп таба бербейм. Логикаңыз жакшы эле иштейби негизи? Эми билбейм, эми жакшы эле иштесе керек. Сынап көрөлү балким. Мейли. Даярсызбы? Макул. Табышмак. 4 бир тууган бир шапкени кийип алган. 4 бир тууган бир шапкени кийип алган. 4 бир тууган бир шапкени кийип алган. Үйдүн ичинде, үйдүн крышасыбы? Жакындашып атасыз. 4 бир тууган бир шапкени кийип алган. 4 бир тууган бир шапкени кийип алган. Урматтуу көрөрмандар, келиңиз айтып бериңиз. Окшош шапканы кийип алган кандай? Жок, 4 бир тууган бир шапкени кийип алган. Бир эле шапке. 4 бир тууган балдарбы, адамдарбы? Ооба. Бир шапкени кийип алган. Урматтуу көрөрмандар, албетте бизди көрүп жатып, бүгүнкү табышмакты сиздерде табылган болсоңуздар, эсли Сыргабек мырза таппай калган болсо, сиздер табып биздин WhatsApp номерден жөнөткөн болсоңуздар, биринчилерден болуп тапкан инсанга биздин Сыргабек мырзадан 200 бирдик бар экен. Аракет кылыңыздар, чамдаңыздар. Мен тапсам эле 200 бирдик меники болот. Сиздики. Демеби? Шапканы кийип кайра алган. Жок, кийип алган жөн эле. 4 бир тууган бир шапкени кийип алган. 4 бир тууган бир шапкени кийип алган. Чамдаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн өтө сонун мүмкүнчүлүк. Сыргабек мырзадан кааласаңыз бирдик, кааласаңыз электрондук капчыктарыңыздарга 200 сом бирдикти салып берет. Дароо аракет кылыңыздар. Балким Сыргабек мырза өзү табып калса, анда
сиздерге салбайт. Өзүнө А калат. если өзү таппай калса сиздерге салып берет. Не болуп кетти экен, а? Сизге санайлы анда 3 3төн 1ге чейин санайлы. Оюңузду айтыңыз. 4 бир тууган бир шапканы кийип алган. 4 бир тууган, 1 шапкени кийип алган. Макул анда 10дон 1ге чейин санайлы анда. 10, 9, 8, 7, Адамдын колу бутубу? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сапанын ичинде. Урматтуу көрөрмандар, Сыргыйык мырза өзү жеңилип калды. Албетте бизге биринчилерден болуп тапкан болсоңуздар, дароо WhatsApp номерден жөнөтсөңүздөр болот. Кимде ким биринчилерден болуп тапкан болсо, сиздер үчүн Сыргыйык мырзадан 201дик жана ошондой эле кааласаңыз единица, кааласаңыз бирдик ошол себептен. Же болбосо өзүңүздүн электрондук капчыгыңызга салып берет. М-банк болсо М-банк, же болбосо башка банктардан салып берет. Биз программабызды алдыга карай улантабыз. Сизге жаккан айым кандай сапаттарга ээ болуш керек негизи? Эми мага жаккан айым сапаттары өтө эле андай болсун деп деле айта бербейм, анткени мен өзүм кандай болсом экөөбүздүн жылдызыбыз келишсе болду. Эми албетте баардыгы эле ыймандуу, акылдуу, сулуу деп баары эле ошондо эңсейт. А эми сиз эңсебейсизби? Ыймандуу. Мен деле эңсейм, бирок эми мен ошого татыктуу болсом, конечно, мен Ал эми учурдан пайдаланып бере кетели. Баягы темирди ысык жерге басып айтып коет эмеспи? Өзүңүздүн да ошол баягы жүрөгүңүздүн ээси бар деп айтып өттүңүз. Жүрөгүңүздүн ээси ошол кандай сапаттарга ээ болгон сизди арбап алды? Жарга такап койдум го. Келиңиз. Эми бул оңой эле суроо го дейм. Эми ал ыймандуу. Негизи ыймандуу, күлүп жүрөт. Бизди көрүп жаткан болсо аябай сүйүнүп атат го, мени тандаганы өкүнбөй болду экен же өкүндү экен да. Балким эртең баш кошкондон кийин көрсөтөм дегендей эле. Мындай ишти жакшы кылган, өзүнүн ишин мыкты билген, менеткеч. Кыскасы, убактын тикке кетирбейт. Дагы? Ар тармактуу десек болот. Келиңиз анда ушул жерде азыркы учурда өзүңүздүн жүрөгүңүздүн ээси тууралуу сүйлөшүп калдык. Өзүңүздүн жүрөгүңүздүн ээсине өзүңүздүн жүрөгүңүздөн чыккан музыканы тартуулап бериңиз анда. Кандай музыкалык чыгарма жаралат болот экен? Балким айга теңейсизби, балким күнгө теңей бересизби? Ал өзүңүздүн эркиңиз. Айга күнгө теңейген бир ырым бар эле негизи, ошо атайын жаралганчы. Ошол инсанга жаралган. Инсанга жаралган десек да болот. Анан ал гитара менен жазылган үчүн гитарага менен ырдаш керек болот. Аккордеонго түшпөйт да. Балким эми бирөөсү болбосо бирөөсү болот да, эми баягы запаста деген. Ооба, запаста албетте бар эми. Запаста албетте бар десиз. Ошондо чыгармаңыз барбы же жүрөгүңүздүн ээси барбы? Чыгармам да бар, жүрөгүмдүн ээси да бар деп коеюн. Анаки. Азыр андан эме кылайын. Жубайма деген бир жакшы чыгармам жаралып атат. Кудай буйрса толук деле бүтө элек. Бир кызы менен ырдамакмын негизи. Анан ошол Жубайма деген чыгарманы ошо келечекте Жубайма ырдап берип коеюн. Турмуш кура элек болсок дагы. Келечекте Жубайым үчүн ырдап берип коеюн, Жубайма деген. Бизди көрүп жаткан болсоңуз, балким Сыргыйык мырзанын келечекте жубай сиз болуп калышыңыз толук мүмкүн. Анда чыгарманы кулагыңыздар, назар салыңыздар. Бир кыз менен ырдамакмын, анын сөзүн эле өзүм ырдап берейин. Келинчегим кубантам деп гүл алып, андан башка белектерди түр алып, үйгө келсем аялага кубанбай, кайран үнөңө чыкты кубарып. Түшүнбөдүм эмне болуп кетти деп, сүйүнбөйбү жарым белек берди деп, башка болсо рахмат деп кубанмак, байкуш жаным белек алып келди деп. Эмне
Эмне болду эмне мынча кубарып, белек алгам жумуштан мен пул алып, башкалардын аялындай сен деле көңүл үчүн койсоң болмок кубанып десе анда аялы менин али кызматыма садагам кечирип кой кубанбаган катама сени төрөп ушул жашка жеткирген гүл белекти биринчи бер апаңа апа барда биз жашайбыз кыраттап көңүл чөгүп апа кетсе ырактап сен апамдын ала берген көңүлүн мен ошондо сага айтам рахмат сен апамдын ала берген көңүлүн мен ошондо сага айтам рахмат мен ошондо сага айтам рахмат деген экен. Сонун өтө сонун керемет сөздөр менен жазылган чыгарма экен. Бул чыгарма буюрса жакын күндөрү чыкса миллиондордо чапчыган чыгармалардын бири болот деген жакшы ниеттерибиз бар. Жакшы чыгарма экен. Рахмат. Сөздү кимге таандык? Чынын айтсам, сөзү кимге таандык экенин билбейм. Анткени мен интернеттен ушул сөздү окуп калып, ушунчалык жакты сонун сөздөр бар экен анан. Чынын сураштырдым. Авторда жазылбаптыр анан бирок ушул сонун сөздөр экен ошого оон жазсын. Дайын оон жазып ырдап көрөйүн деп азыр эми жаңыдан эле биринчилерден болуп сиздерге ырдабасам ырдап жатам десем да болот. Кыргызда жаш клубтар көп болот го эми тойлорго барганда ырдап берем атайын ушул элге кандай болот экен, кандай өтөт экен деп. Анан эл сонун кабыл алат, жакшы кабыл алып, жакшы экен деп чык беришет. Негизи угуп келип атканда жакшы чыгарма экен. Анан баягы кыз жооп берет экен да өзүңүз кыздын ордунда ырдап койбосуз. Ошол жерине келгенде баягы мага караганда сен апаңа бер деп атпайбы гүлдүчү. Ошол нерсени өтө сонундай даңазал алып кеткен десек болот да. Ал эми клипти да тарткан өтө сонун, кадрларды өтө сонун, сценарий жазылат деген ойдобуз. Өтө сонун чыгарма экен. Ал эми бул чыгарманы жарыкка чыгарып калатырган болсоңуз, сөздү кимдики деп чыгарасыз? Өзүңүз билбей жатсаңыз. Ошон билбейм анткени кантип чыгарарын да билбейм. Эми конечно өзүмкү деп айта албайсың бирөөнүн эмесин. Кудайым буйруса эми клип тартып аны чыгаргыча чыгып калабы. Если чыкпай калса изделүүдө деп жазып койсоңуз балким. Меники деп чыгышат. Кудайым буйруса эми биринчиден жаздыралы, элге тартуулайлы. Эл сынчы дейт, элге кандай. Эгер жакса албетте бунун автору чыгат, сонур. Ал эми мектеп кезде математика сабагына кандай элеңиз? Математика сабагынан окуучу эмесмин. Ачыгын айтыш керек. Негизде ошол өзүңүздүн жашооңузда мактанчактык сапаттарыңыздын канча процентин элейт, канча пайызын? Мактанчактыкпы? Ооба. 30% го дейм. 30. Балким 70ке чыкпайбы? 70% ошондо мактанбайсызбы? 70% мактана турган учурлар да болот. 100%. Ал кандай учурларда ошондой болуп калат? 100% дагы мактана турган учурлар келип калат. Анткени мен мактанчу инсандар бар да. Ата-энем, бир туугандарым, жакын инсандарым бар. Алар мен бардык жерде мен 100% мактана алам. Жакшы, анда кийинки суроо, өзүңүз эми математикадан жакшы деле эмесмин деп койсоң, ошентсе эле сынап көрөлү. Ал математиканы түмөлө койсо кандай болот? Балким калып калатырсыз. Баягы оңой эле даярдаган биздин кесиптештер. 8-ди 5ке көбөйтүп, аны 115ке койсо канча болот? Ой, 8-ди 5ке көбөйтүп. Ооба, 8-ди 5ке көбөйтүп, аны 115ке кошуш керек. 8-ди 5ке Сен башты сен айландырып койдуң. 8-ди 5ке көбөйтүп, аны кайра 115ке кошуп коюш керек. Эч кандай проблема жок. 115ке кошуп коюш керек. Сен логический суроо койгон жоксуң. Жок, андай эмес. Биринчи 8-ди 5ке көбөйтөбүз, кайра аны 115ке кошуп коебуз. 8 жерде макул сизге жаңыл мындай жакындаштырып, жеңилдик берели, жардам берели. 8 жерде 5 канча? 8 жерде 5 канча? 8-5. Ушулар жөн койчу жөнүндө. Ушуну башка жерде айтасың бардыгын, бирок макул. Эфирде отурганда 5 келбей калат да. 5 жерде 5 канча? 35 да. Ойлонуп көрүңүзчү. Тамаша, 25. Эми 25ке 5ти кошуңуз.
25'ke 5'te olsun 30. 30'ga 5'ti кошуңуз. 35. 35'ke 5'ti кошуңуз. 40. Эми ошого эле 115'ti кошуп коюңуз. 40'ка 115'ti mi? Bunu da bilбейсизби ошондо? 140, 160. Жок, эсептеп көрбөйсүзбү? 40 болду. 40. Ага эми 115'ti кошуш керек. Ага эми 100. 100'ün кармап туруңуз, 40'ка эле 15'ти кошуп коюңуз, канча болот? 40 15 торкунда 55. Эми биякта 100'үңүз бар. 155. Келби. Мен аны башта эле. Өтө сонун жооп бердиңиз. Сүрдөп атат окшойм мен неме тизефирде. Сүрдөбүңүз сизди көрүп атат. Балким неден сүрдөп атасыз, ошону айтыңызчы. Билбейм, мына камералар ар жакта, ол пулемет мындай автомат такап турган эле болот. Сизди атуучу дейли болупту. Эми бирок эфир бүткөндөн кийин көрөсүң, ушул суроолорду берсең такылдап жооп берем. Аны эфирдин артында көрө жатарсың. Ал эми Кытайдын борбор шаары кайсыл жак? Кытайдын борбор шаары Пекин. Жакшы, билет экенсиз. Келиңиз анда сизге биздин оюндар бар экен, ошол оюндарга көңүлүңүздү бурабыз. Биз сизге телефондон быйтыкчаларды көрсөтөбүз, ошол быйтыкчаларды турап кетишиңиз керек. Ай, сен бүгүн ушунчалык кыйын айткансың да мен. Келиңиз, ал быйтыкча бул. Мынакей көрсөңүздөр болот. Каяка кантип тура берейинби? Жок, ошол олтурган жериңизден бул камерага иштесеңиз болот. Баракелде, кийинки. Жакшы, кийинки. Молодцы. Камерадан көрсөтүп койсоңуздар. Ал эми кийинки. Сонун. Чалышабыз. Алло. Бул негизи бул нерсени көп эле жолу кылсаңыз керек. Бул мектепте көп кылабыз. Мен киргендер мен окуучулар баары эле мынтишет. Баягы ошенткен эле Кореяны эстеп кетет эмеспизби? Баарыңыздарды жакшы көрөбүз. Баракелде. Өтө сонун нерселерди турап кеттиңиз. Сыргабек Тилебай уулу мырзага кол чабуулар болсун, өтө сонун. Албетте смайликтерди тураса дагы математикадан жаңылышса да бирок смайликтерди туура табып, жеңишке жеттик десек болот, кол чабуулар болсун. Математиканы акырында таптык, бирок экөөлөп. Кыйынчылыктарды айтып коет эмеспи? Ар бир кыйынчылыкты баскан сайын ийгиликке жетет депчи. Мисалы үчүн, өз басып бараткан жолубузду тепкич сыяктуу элестете турган болсок, ал тепкичтен басып баратып, кулап түшөбүз, кайра чыгабыз, кулап түшөбүз, ошентип отуруп ийгиликке жетебиз да. Демек, сиз деле ошентип ийгиликке жеттиңиз, өзүңүз үчүн кол чабуулар болсун, анда келиңиз. Рахмат. Ал эми кийинки суроолорду бере кетели. Сиз үчүн атактуулук маанилүүбү же байлыкпы? Атактуулук. Эмне үчүн байлык эмес? Атактуулук да биринчи байлыгың болуп, атактуулук болобосо анын кереги деле жок го дейм байлыктын. Ошону ойлонуп көрүңүз да, бул логикалык суроо да. Атактуулукпу же байлыкпы? Атактуулук же байлык. Экөө тең болуш керек го дейм. Жок, экөөсүн эми эки жагына тең алып карасак болот да. Эми атактуу болуш үчүн байлык да керек болот. Туура. Атактуу болуш үчүн байлык болуш керек. Ал эми байлык болсо, баягы атактуулукту оңой эле алып кетсек болот да. Азыркы учурда бардык эле каражат жагына келип такалып калат. Көп нерсе каражат жагына келип такалат, бирок эми ошол нерсе дагы байлык болбосо деле атактуу болуп жүргөн инсандар деле бар да. Болот. Бирок экөө тең болсо жакшы болот. Ал эми музыка сиз үчүн эмне? Негизинен эле жашооңузда музыка сиз үчүн эмне? Музыка мен үчүнбү? Мен жашоомдун бир бөлүгү десем болот. Музыка бул жакшы нерсе, сонун нерсе. Кудайым ушул талантты мага бир аз да болсо берип койгон экен, ошону багып, аркалап, Кудай буюрса колдон келишинче бапестеп атам. Ушунун артынан мен көптөгөн инсандарды таап атам. Жакшы мындай өзүмө керектүү нерселерди алып атам.
Жакшы ошол. Жакшы. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Ниту шоу программасын көрүп атасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз Сыргабек Тилебай уулу. Өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар болсо, WhatsApp'тан жөнөтсөңүздөр болот. Сиздердин суроолоруңуздарга биз жооп алып берүүгө дайын даярбыз. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Ниту шоу программасын көрүп атасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз көптөгөн ырлардын аткаруучусу жана ошол эле жаратуучусу деп да койсок болот. Аккордеондун колуна алып келип калган кыргыз эстрада жылдыз улам жакында көрөсүңөр деген Сыргабек Тилебай уулу. Манай жакшыбы? Манай сон. Ар бир клиптен соң манайыңызды сурап туралы. Манай эле сурап туруп, математиканы кошпосоң мен. Негизи эле ошол азыркы учурда чыгармачылыктан сырткары эмне жумуш кыласыз? Чыгармачылыктан сырткары эмне менен алектенесиз? Мен мектепте иштейм. Музыка сабагынан берип. Ал деле бирок чыгармачылыкка деле кирбейт. Эми өзүңүз ошол балдарга билим берип атасыз да? Билим берип атам. Азыр ошо жакшы музыкадан сабак берип атам. Азыр рухий мурас да жаңы конушта 100 мектеп ачылган. Ошол мектепте балдарга сабак берип атам. Музыка сабагынан. Жаңы мектепте жаңы агай иштеп аткан экен ошондо. Жаңы мектепте жаңы агай барды. Жакшы. Ошондо сиздин Instagram баракчаңыздан көрүп калдык да. Музыка сабагынан бербестен сиз баягы дене тарбия сабагынан да берип атасыз да. Ошонун себеби эмнеде болот экен? Анын себеби мен мурда 92-мектепте иштечүмүн. Ал жакта агайлар жок болчу. Ал жакта аз эле иштедим, 2-3 ай иштедим. Ал жакта ошо агай жок болчу, анткени анан физкультура сабагынан берген туура келип ошол жакка физкультурадан сабак берип калгам. 92-де мектепте окуган баардык окуучулар ошол 100-мектеп жаңы ачылган ошол жакка көчүп өтүшкөн. Ошол эле окуучуларга кайра ошо физкультурадан да сабак берип. Жакшы. Физрукта болуп кеттим да аяга. Баягы музыка калып эле физрук болуп кетишиңиз толуктуу мүмкүн экен анда. Жок, албетте, бирок физкультураны эми баягындай так деле билбейм, анткени ар бир кишинин чымчык сойса да касапты сойсун дегендей. Ар бир жумуштун өзүнүн адамы болот. Ошол физкультурадан да берем, бирок эң башкысы музыкадан сабак берем. Ошо сонун окуучуларым бар. Негизи агай болгон кандай экен? Өзүңүз баягы окуучу болуп жүргөн кезиңизди эске салып, ошондой учурлар болот абы? Өзүңүз агай мугалимдердин тилин албай койгон учурлар болот да, негизи ар бир адамдачы. Болот. Ал эми азыркы учурда сизди ошол өзүңүзгө кайталанып атабы? Айтып коет эмес, асманга түкүрсөң өзүңө түшөт депчи. Эми ал кайталанат десек деле болот, анткени биз деле эми жаштык кылып агайлардын сөзүн укпай, эжелердин сөзүн укпай, сабактан качып кетип, футбол ойноп кетип, шокту кылып класстын ичинде. Айтканын аткарбай ошол күндөр болгон албетте. Анан бул жакка келип ошол мугалимдердин, бизди окуткан эже агайлардын түйшөгөн кадырын билет экенсиң да. Ошол баары өзүңө келет экен баардыгы. Бирок окуучулар менен иштешкен абдан сонун экен. Анткени кичинекей балдардан бери сабак берем да мен. Алардын көңүлү таза, алдоо деген нерсени билишпейт. Алдаса да кандай эми неге окуп келбедиң десе, апам кече конокко алып кетип калып, анан тиге свет өчүп калып, биз кичинекейбизде кандай эслесек, азыр деле свет ошондой өчөт экен да. Баягы кичинекей кезде эстеп, жан дүйнөсү таза, жан дүйнөсү аруу балдар менен иштешкен өтө сонун бир керемет болсо керек. Сонун экен, чынында жакшы, мага жакты. Алар ушунчалык жакшы көрүшөт мени. Негизи эле музыка сабагын жакшы көрүшөт да. Эми башка сабактарды деле жакшы көрсө керек, бирок алардан чарчап, мен аккордеон көтөрүп алып, кирип калганда эле сүйүнүп, баягы көрсөтпөдүкпү мындайчы. Ошондо эле агай деп эле чуркап келип эле кучактап алып кичинекейлерден бери баардыгы. Сонун, баардык окуучулар сонун окуучулар. Ошол азыр сабак мектепте сабак берип эмгектен иштеп атам. Андан сырткары ошо ансамбльда иштеп каласыз. Десеңиз керек, өзүбүздүн группабыз бар. Жандууга өтүп баратат баардыгы эле. Ошо азыр ансамбльда мен неме ойнойм, барабанда отурам. Өзүңүздүн спец боюнча барабан. Спец боюнча негизи мен барабанщикмин. Барабанды Урма аспапты аяктагам, искусство университетинде 5-наливадачы. Азыркы учурда 5-наливада да окуп жаткан экенсиз да? Азыр кайсыл бөлүмдө окуп атасыз? Азыр тилекке каршы жумушта иштеп, теге жака өзүм группанын ансамбльге барып, көп жактарга барып окууга чынында жетише албай калат экен, бирок окууну аяктап жогорку дипломду алдым. Ошол деле мага жетиштүү экен. Анан негизи комуз үйрөнүп, комуз менен жакшы ырдап, канды өрчүтөйүн деп тапшыргам, бирок
жетиши ал болот экен. Жумуштардан бошо кайра ал жакка чыгууга туура келди. Чыктым. Ал эми ошол баягы өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда бир эле клибиңиз бар экен да? Маржан дегенчи. Андан сырткары да чыгара турган клиптериңиз барбы? Ортодо эмне үчүн токтоп калдыңыз? Токтоп калган себеби жана эле сүйлөшүп кеткендей бардыгы эле келип каражат жагына келип такала берет экен. Кудай буйрса баары эле тез эле болуп кетпейт экен, акырындан болот экен. Көч бара түзүлөт деп коет эмеспи? Ошо жумуш иштеп атабыз. Жакында план кылып атабыз, сценарий жазып атабыз, аранжировкалар жаздырып атам. Кудай буйрса жакын аралыктарда ага да көп болосуздар деген ойдомун. Ал эми азыркы учурда сизге суроо берип атсам, ушунчалык бир ойлонуп жооп берип атасыз да? Эмнени ойлонуп атасыз негизи? Оюңуздун баары кайсыл жакта болду экен? Оюм барбы? Билбейм, мен өзүмө сезилбей эле силерге кандай ойлонуп, ушундай жооп бергендей болуп атат да. Балким эфирде ойлонуп атасыз, балким математикадан жанагы суроолорго жооп бергендей эле. Ошондой болуп атчу, дагы кандай суроо бере калат, анан математика бере албайбы экен дагы депчи. Математиканы бербей эле койсо экен деп мындай болуп аткан болсоңуз керек. Чынында сүз эфирдин сүрү болот экен, сүрү болот да. Башка нерселерин да негедир билбейм, ошо ар жактан ар түрдүү ойлор келип эле ошолорду ойлонуп атышпайм. Жакшы, келиңиз анда ойлонбоңуз, баары жакшы болот. Сизден да жагымдуу музыкалык чыгарма болсун, аккордеон коштоосунда. Анда сиздер үчүн Сүйүүнүн керемети деген чыгарманы аткарып берем. Азыр жаз келди, демек сүйүүлөр башталат. Менин да жаным өз бактым үчүн күрөшкөнгө толуп, акым бар түшүмдү. Оймоктой болгон эриниңден сенин өңүмдө эмес, түндөсү түшүмдө өптү. Көбүз адеп танышканда сүрдөп, жада калса жаным сурабаптырмын атын кимден, сүйүүнүн керемети. Орулган жерде өскөн гүлзардай, колумду сунуп кызыгып турдум жалбай. Өзүң деп жүрүп, өзгөрүп деги кетпесем болду, сүйөм дешиңди уга албай. Көбүз адеп танышканда сүрдөп, жада калса жаным сурабаптырмын атын кимдеп, сүйүүнүн керемети. Көбүз адеп танышканда сүрдөп, жада калса жаным сурабаптырмын атын кимдеп, сүйүүнүн керемети, сүйүүнүн керемети. Баракелде, сонун чыгарма жаңыр өттү. Албетте жаз келди, эшикте жаз, демек сүйүүлөр башталат дегендей бизди көрүп жаткан ар бир көрөрманыбыздын ар биринин жүрөгүнө тунук сүйүү каалайбыз. Бар болуңуздар. Ал эми келиңиз, сүйүү тууралуу кеп кылып калдык. Албетте өзүңүздүн жакында үйлөнө турчу пландар барбы? Ой. Кудай буйрса, үйлөнө турган пландар бар. Жүрөгүңүздүн ээси бар экен, ишиңиз болсо бар экен. Эми үйлөнүш керек. Кудайга шүгүр, менде баары бар. Үйлөнө турган деле учур келди, ооба. Эртерээк үйлөнүш керек. Кудайым буйрса үйлөнөм, биринчилерден болуп чакырам да. Болду. Демек той карабыз жакынкы күндө. Кудай буйрса. Ал эми ошол чыгармачылык боюнча сөз кыла турган болсок, чыгармачылыгыңызда сиздин колдоочуларыңыз ким? Мен колдоочуларым биринчиден өзүмдүн үй бүлөм, ата-энем. Анткени ата-энем дайыма мени колдошот. Мен чыгармачылыгымды ар дайым колдойт. Менин нерсем эч нерсеге каршы болушпайт. Анткени ата-энем, бир туугандарым мага баары ишенишет. Мен ошол ата-энемдин, бир туугандарымдын ишеничин акташым керек. Атайын ушул чөйрөнү тандап алган үчүн эми ушуну
аркалап жакшы мындай майын чыгара аткарышым керек. Биринчи колдоочум ушу ата-энем да мен. Ата-энем менен жана ушундай эле досторум бар, жакын инсандарым көп. Эң башында негизи ата-энем турат. Анткени мага колдоо көрсөтүп, эч нерсе каршылык кылбай колдогон бир гана ата-энем. Анткени атам, апам, ата-эненин дуасы сөз кабыл болот дейт го. Атам, апам мага ар дайым дуба кылышат. Атам менен апама, бир туугандарыма терең ыраазычылык билдирем. Эки дүйнө ыраазымын аларга. Урматтуу көрөрмандар, бизге көптөгөн билдирүүлөр келип атат, бирок тилекке каршы кийинки эфирлерде өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөрдү жаңырта кетебиз. Себебинде биздин убакыт бүтөйүн деп калды. Ошол себептен кийинки эфирлерде өзүңүздүн жакын адамыңыздын туулган күнү менен куттуктай турган болсоңуз, сүрөт аркылуу жана ошондой видеолорду жөнөтүп, биздин көгүлтүр экран аркылуу куттуктайт элем деп жаткан болсоңуздар, экран алдында чыгып турган биздин байланыш номерлерге кайрылсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номерибиз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Бизге көптөгөн билдирүүлөр келип атат, мынакей достор. Бирок ушулардын арасынан биз окуп жетишкен аракет кылалы десек, бирок убакыт бизге каршы чыгып аткандай. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз тактап айта турган болсок, өзү жаш болсо да аккордеондун колуна алып, кыргыз эстрадасында баягы барабандын коштоосунда дүңгүрөтүп, жакын күндөрү ансамбльдарды түзөм деген жакшы тилектер менен жана ошондой эле жакшы музыкалык чыгармаларды кыргыз элиме ардаймын деп келип калган коногубуз Сыргабек Тилебай уулу келип калган экен. Келиңиз анда сизге келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Оорубаңыз, сыркабаңыз. Биздин куттуу студиябыздын эшиги сиз үчүн ар дайым ачык. Келиңиз анда сизден бизди көрүп жаткан жалпы көрөрмандарга эркин микрофон болсун. Рахмат. Биринчиден сиздерге чоң рахмат ушинтип куттуу студиябыздарга чакырганыңыздар үчүн. Кудай буйруса дагы жакшы сонун чыгармаларды жазып, дагы ушул жака келүүнү Кудайым насип кылсын. Анан жалпы ушул YouTube телеканалынын көрүүчүлөрүнө, баардык көрүүчүлөргө чын ден соолук каалайбыз. Заманыңыз тынч болсун. Келе жаткан ороз айы кут болсун. Жана ошондой эле баардык ушул жакын инсандарга, ата-энеме, үй бүлөмө, жана ошондой эле менин коллективдериме, 100 орто мектебинин жалпы мугалимдер жамаатына, менин окуучуларыма баарына чын жүрөктөн ысык салам жолдоп кетмекчимин. Анткени алар дагы ушул мен 100 мектептеги коллегаларым, директорум баардыгы мени колдошот көпчө коргондачы. Ушуларга да чын жүрөктөн ысык салам жолдомокчумун түз эфирден пайдаланып. Чоң рахмат келип бергениңизге. Кийинки келгениңизде математиканын таблицаны чагат деген ойдобуз. Буйруса. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен сиздерге арналган берүүбүз соңуна келип атат. Ар бир нерсенин өзүнүн аягы бар дейт эмеспи? Албетте бүгүнкү биздин эфирибиз соңуна келип жетти. Бүгүнкү сиздердин кызматыңыздарда туура 1 саат бою мен Нурбай Ормоналиев болдум. Кийинки эфирлерден көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар, бар болуңуздар, эсен болуңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Урматыбыз менен Нитүү шоу программасы.